21 январь. Кубанычтын бекем негизи. Мен үчүн кордук көрсөңөр, мен үчүн куугунтукталсаңар, мен үчүн жалган жалаага калсаңар бактылуусуңар. Матай 5-бөлүм 11-аят. Бирок жиндердин силерге баш ийгенине эмес, асманда ысымыңардын жазылганына кубангыла. Лука 10-бөлүм 20-аят. Иса биздин бактыбызды азап кайгы жана ийгиликтин коркунучунан коргоонун бир сырын ачып берген. Бул сыр асмандагы сыйлыгыңар чоң деген сөздөрдө камтылган. Эң чоң сыйлык бул Иса Машаяктын даңкына толук бөлөнүү. Жакан 17-бөлүм 24-аят. Иса төмөнкү сөздөрдү айтуу менен биздин бактыбызды азап кайгынын коркунучунан сактайт. Мен үчүн кордук көрсөңөр, мен үчүн куугунтукталсаңар, мен үчүн жалган жалаага калсаңар бактылуусуңар. Кубанып шаттангыла, анткени асмандагы сыйлыгыңар чоң. Силерден мурунку пайгамбарларды да ушинтип куугунтукташкан. Матай 5-бөлүм 11-12-аяттар. Асмандагы чоң сыйлыгыбыз биздин кубанычыбызды башыбыздан кечирген куугунтук жана кордуктун коркунучунан коргойт. Ошондой эле Иса төмөнкү сөздөрдү айтуу аркылуу биздин кубанычыбызды ийгиликтин коркунучунан сактайт. Бирок жиндердин силерге баш ийгенине эмес, асманда ысымыңардын жазылганына кубангыла. Лука 10-бөлүм 20-аят. Исанын шакирттери кызматтагы ийгиликтен кубаныч алганга азгырылган. Теңир, сенин атыңды атаганда бизге жиндер да баш ийишти. Лука 10-бөлүм 17-аят. Бирок мындай кылуу кубанычтын чыныгы ишенимдүү булагынан баш тартууну билдирмек. Ошондуктан Иса шакирттерине асмандагы чоңураак сыйлыкты убада кылуу аркылуу алардын кубанычын ийгиликтин коркунучунан коргогон. Иса асманда ысымдарыбыз жазылганына кубанышыбыз керектигин айткан. Биз түбөлүктүү, түгөнгүс мураска ээ экенибизди айткан. Биздин кубанычыбыз коопсуз жайда сакталган. Азап кайгы да, ийгилик да анын негизин кыйрата албайт. Асмандагы сыйлыгыбыз чоң. Биздин ысымдарыбыз асманда жазылган. Кубанычыбыз коопсуз. Иса азап чеккен ыйыктардын бакытын асмандагы сыйлыкка байлап койгон. Ийгиликтүү ыйыктардын бакытын да ошол эле жерге байлап койгон. Ошентип ал бизди дүйнөнүн азаптарынын, жыргалчылыктарынын жана ийгиликтеринин кысымынан бошоткон.